Ысык көлдө өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен Тоң районунун Көлтөр айыл аймагынын тескөөчүсүнө үй салынып берилген. Ал ыскы тоолуу айылда милициянын болушу айыл элинин коопсуздугун камсыздамакчы. Азыркы шартта айылыбызда тынч. Мына бул жерде өзүбүздүн участковый балабыз бар, Нурлан Шергазиев. Ушул бала келгенде бул айылда ушул участковыйдын тамы салынып, ушул жерде жашаганы айыл ичинде тынчтык бар. Эл менен тыгыз иштешет. Ошо башка эмне дейт? Башка айылыбыз тынч. Эң главный ушу айылыбызда баары тең жакшы деп баа беребиз. Ошо участковый Нурлан келгени, биякта жашаганы аябай айыл ичинде маанилүү болуп, эл өзүнөн өзү тынчтанат экен. Ошол башка эмне дейбиз? Башка жакшы, буюрса ушу балага ийгилик тилейбиз. Бүгүнкү күндө чакан заманбап салынган үйдө аймактык милиция үй бүлөсү менен жашап, айыл эли кайрылган маалда өз ишин аткарып келет. Милициянын иши күнү түнү болгондуктан өз аймагында жашаган үй болгону бир топ жеңилдик алып келерин айылдык милиция кызматкери өзү билдирди. Азыркы учурда ушул үйдө үй бүлө менен жашап жатам. Айылдын элдерине дагы ыңгайлуу болот. Күнү түнү болсо кабыл алам ушул үйдө. Күнү түнү кабыл алам. Элдерге дагы бул үйдө жашаганга ыңгайлуу дайыма кабыл алам. Бизге дагы ыңгайлуу. Анткени кызматкерлердин көбүнчөсү ар кайсы жерде көчүп жашаганыбызга байланыштуу үй табылбайт, огой менен табылбайт, бошобойт. Ушундай үйлөрдүн биринчи область боюнча биринчи жолу салынды. Мындай үйлөрдүн дагы ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине көп салына берсин каалайм. Мамлекет тарабынан ушу колдоо көп болуп жатат. Бул эми мамлекет тарабынан ушул милициянын ишин жакшыртуу, элдин коопсуздугун сактоого көп жардамын тийгизди. Себеби дегенде бул мына алыскы тоолуу өрөөн болгондуктан ушу милиция кызматкерлери мына биздин айылдык милиция бөлүмчөсү алысыраак жайгашканына байланыштуу ар кандай күнү түнү болот. Милициянын иши күнү түнү ар кандай чакырыктар болот. Ошол аймактык тескечүү келип түшкөн чакырууга тез ыкчам жетиши үчүн ушул үйдү салып берип, мына ушул жерде жашайт. Мамлекеттик кызматтагылар үчүн өлкөнүн аймагында дагы үйлөр салынып келет. Тоң району Көлтөр айыл аймагынын Көлтөр айылынын айылдык милициясы үчүн салынган үйдүн ачылышы 2022-жыл болгон. Көлтөр айылы Тоң районунан 30 километр алыстыкта жайгашкан. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң районунан.